Социалдык тармактар бүгүнкү күндө жаштардын аң сезимине психологиялык жактан чоң таасир этүүдө. Индия философу Джидду Кришнамурти 20-кылымдын аягында биз адамдардын аң сезимине радикалдуу революция жасалып жатканын байкайбыз. Адамдар өздөрүнүн улуттук каада салтын, үрп адатын, адамдык сапаттарын унутуп баштайт деп айткан. Бүгүнкү күндө мындай көрүнүшкө кээ бир жаштарыбыз кабыл жатканын байкасак болот. Биз бүгүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу иштер боюнча проректору, психология илимдеринин кандидаты, профессор Коңурбаев Туганбай Абдрахманович агайыбызга социалдык тармактар жаштардын аң сезимине психологиялык жактан канчалык деңгээлде коркунуч жарата алат деген суроону узаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Деги эле бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушу жаштарды сырткы чөйрөлөрдөн сактап калуу боюнча улуттар кам көрүп жаткан учур. Анын ичинде айрыкча бизге окшогон майда улуттар глобалдаштырып жаткан убакта майда улуттар өзүн сактап калыш үчүн жаштарга кам көрүү жагынан аракеттер жасалып атат. Бул бир жагынан туура көрүнүш себеби улут өзүн сактап калыш үчүн, мамлекет өзүн сакташ үчүн улуттук каада салттарды, тарыхты жаштар билүүсү абзел. Ушул жактан алып караганда бүгүнкү күнү биздин шартта, Кыргызстан шартында мен тескерисинче бир кубулушту айтат элем да. Ушу 90-жылдан кийин Кыргызстан жаштарында кээ бир көз караштар бар. Жаштар сырткы чөйрөгө берилип кетти, башка бир мамлекеттердин идеологиясына сугарылып атат, кыргыздарды унутуп атат деген маселеге караганда, ушул аспекттен алып караганда бизде тескерисинче болуп атат деген оюм бар. Анткени Союздун убагында, СССРдин убагында биз көп нерсебизди жоготтук тескерисинче. Каада салтты, тилди, үрп адаттардын көбүн жоготуп келгенбиз да. Орустардын идеологиясы менен. Демократиялык шартта бир жакшы маселе болот экен, ар бир улут өзүнүн кайра тамырына кайрылды да. Тамырына кайрылып, тескерисинче бүгүн жаштар мен айтат элем, ушу мурунку улуу муундарга караганда бир топ патриот жаштар чыкты. Ушул эле патриоттуулукту эл ойлойт. Мисалы, Америкага кетип калса эле патриот болбой калат. Бүгүнкү биздин жаштардын чет мамлекетке чыгып, башка жактардан кабардар болуп жаткандыгы кайрадан өзүнүн улутун, мамлекетин ойлогон жаштар болуп атат. Азыр биздин ошо миграция тарабынан караганда дагы көп жаштарыбыз Кыргызстанда жакшы шарттар болбогондуктан сыртка чыгып кетип, бирок сыртта жүрүп ата-энелерине, мамлекетке бир топ каражаттарды кайтарып аткандыгы маалымда. Ошон үчүн 21-кылым бир жагынан технологиянын кылымы, глобалдаштырып жаткан убакта ар бир улут өзүнүн улуттук бир артыкчылыктарын сактап калууга аракет жасап атат. Бул багытта мен бир мисал келтире алат элем. Мисалы, ошо Владимир Ленин айткан экен да, улуттук аң сезим өскөн сайын улуттар ортосунда мамиле жолго салынат. Сталин айткан экен, улуттук аң сезим өскөн сайын улуттар аралык мамиле курчуйт. Мына азыр 90-жылдан кийин биз улуттук аң сезим өскөн сайын улуттар аралык маселе курчуп атат. Өзбектер менен кыргыздардын ортосунда мамиле, ушул эле Кыргызстанда жашаган туугандар менен болгон мамиле, Россия менен чечендердин мамилеси, ушунун өзү баягы эстирдеги вакуум ачылгандан кийин ар бир улут өзүн тескерисинче ойлоп калды. Бул жактан алып караганда биздин ушу азыр акыркы 90-жылдан кийин бизде манас айтуу, акындык өнөр төкмөлөп, улуттук баалуулуктар бир топ өстү деп ойлойм. Ошон үчүн биз мындай айрым бир сырттан айтылган нерселерге ишене бербеш керек деп ойлойм. Мисалы, мен да бир мисалым бар. Философиялык энциклопедиянын бир киришүү сөзүндө жүрөт да. Биздин эрага чейин 5-кылымда жаштар бузулуп кетти деген ташта жазуу табылган. Биздин эрага чейин 5-кылымда. Ошондон бери жаштар бузулуп аткан болсо бүгүн азамат калбайт эле да. Демек, жаштар бузулган жок. Улуу муун жаштарды туура эмес кабыл алат, туура эмес ой жүгүртөт, өзүнүн жашаган мезгилин элестетип, жаштар менен эсептешкиси келбейт да. Ошон үчүн улуу муун дайыма жаштар бузулат деп айтат. Тескерисинче бүгүнкү жаштар бир топ бизге караганда мындай алдыга жылган, айрыкча тил билген, аң эсин унутулган, чет өлкөгө чыгалы деген жаштар. Мындан биз коркпошубуз керек. Тескерисинче биз чет өлкөдө дагы, башка мамлекеттерде да патриот адамдар жашап атканын билишибиз керек да. Бул көбүнчө өзүнүн мамлекетинен чыкпай, ушул мисалы чектелип эле жүргөн адамдар ушинтип айтат да. Мисалы,
кыргыз тили 23 жылына 27 жылына кыргыз тили деп келип кыйкырып. Эми кыргыз тили өнүгүп калса Кыргызстан өнүгүп кетпейт экен. Мен кыргыз тилинин патриотумун. Бирок бүгүнкү күнү жаштарыбыз кыргыз тилди билүү менен орус тилин, чет тилин билбесе Кыргызстан территориясынан чыга албайт экен. Анда Кыргызстан өзүндө эле өнүгүү болуп кетти. Биз башка мамлекеттердин, башка өлкөлөрдүн жакшы жактарын алуу менен өнүгөбүз. Бирок бир маселе бар. Ошол учурда биздин жаштарды улуттук баалуулуктарды билүүгө үйрөтүш керек. Бул туура маселе. Анда эмесе ошол кийинки суроону узатсак, өзүбүздүн темабыз боюнча айта турган болсок, бул бүгүнкү күндө ата бабабыздан калган баягы адептүүлүк, билимдүүлүк, ишмердүүлүк жана башка ошондой эле жакшы сапаттарыбызды жаштарыбызга жана кыргыз элине пропагандалап, ошолордун аң сезимине баягы баардык өзүбүздүн кыргыз элинин улуулугун кантип сиңдире алабыз? Рахмат. Бул кыргыз эли чынында байыркы эл. Биз азыр мунун үстүнөн окуучулар көп иштеш керек деп ойлойм. Кээде биз тигил элдин тилди алганбыз, бул элдин алганбыз, бул араб тилинен, бул түрк тилинен деген сөздөр көп да окуучулардын арасында. Мен ойлойм, биз байыркыбыз дейбиз, анан ошолордон кантип тил алып калабыз да? Эгер биз байыркы тил болсок, байыркы тилибиз, байыркы кыргыз эли болсо, тилибиз болсо, анда биз кантип эле ушул тилдерди башка улуттардан алып калалы да? Мен тескерисинче ойлойм да, биздин кыргыз тили тескерисинче башка улуттарга тараса керек. Муну окуучулардын далилдей турган бир проблемасы деп ойлойм да. Ал эми жаштарды азыр улуттук рухта тарбиялоо үчүн негизинен бир 3 багыт бар деп ойлойм да. Биринчиден бул улуттук баалуулуктар менен тарбиялоо. Бирок эгер жалаң эле улуттук баалуулуктан тарбиялай берсек, келечекте биз жанагы улутчулдарды алабыз да. Экинчи жалпы адамзаттык баалуулуктар менен тарбиялоо. Мында эгерде биз жалаң эле балдар үчүн космополиттерди алабыз. Анда өзүнүн улуудун ойлобой эле дүйнөнү ойлоп жүргөн, секирип жүргөн адамдар табылат да. Мындай адамдар биздин улуу деп жүргөн адамдардын арасында көп. Алар космополиттер, кыргыздарды ойлошпойт. Ошондо үчүнчү бир багыт калат да. Улуттук универсалдык баалуулуктар менен тарбиялоо. Мен ушуну колдонот элем да. Эгерде бүгүнкү биз жаштарды тарбияласак, биринчи улуттук каада салттарды, улуттук баалуулуктарды, анан жалпы адамдык баалуулуктарды тарбиялаш. Ушул эки маселени бириктирип карабасак, бүгүн биз жаштарыбыз болобуз деп ойлойм да. Биринчиден өзүбүздү сакташ үчүн улуттун тарыхын, улуттун өзгөчөлүктөрүн, баалуулуктарын, азыр биз айтабыз манасты, комузду, калпакты өзүбүз билиш керек. Бирок ошону менен бүгүн жалаң эле манас менен эле кыргыз өнүгүп кетпейт. Да, манас биздин жашыбыздан манасты чогуу окуп үйрөнгөн адамдын рухий дүйнөсү башкача болот. Бирок ошол убакта биз башка дагы улуттарды сыйлаган билишибиз керек. Бүгүн манас болуп эле анан кийин арак ичип алып эртең бирөөнүн манасын сайып кое турган адамдар көп бүгүн манас духунда жашаган. Мушташ керек экен деген. Биз интеллектуалдык манас керек бүгүн. Бүгүн биз ручка кармаган манас керек, кылыч кармаган манас эмес. Ушул жактан алып караганда биз жаштарды улуттун тарыхын, анан улуттук карасат баалуулуктарды үйрөтүп, ошол учурда жалпы адамдык баалуулуктар. Мына биз жашыруун эмес, 27 жылдан бери кыргыз тил, анан кыргыз тили болсун деп келдик. Кыргыз тилге анда өнүктүрүп жүргөн жокпуз. Бирок азыр мектептерде орус тилинен математика, физикадан, информатикадан, башка предметтерден орусча сабак бере турган кадрлар жетишпей атат. Кыргызстандын өзүндө. Күндө бизге заявка түшөт. Бишкек шаарынан, региондордон математиканы орусча өтүп бере турган кадр керек. Мына биз таппай атабыз. Ошон үчүн биз кээде жалаң эле өзүмчүлдүк болбой, ошо биздин балдарга башка тилди, башка бир баалуулуктар үйрөтүүгө багыт алдырыш керек. Антпегенде мындай элестетеличи, эгер жалаң эле кыргыз тилди эле билген бала болсо, Кыргызстандын территориясында жашайт, башка жака чыга албайт. Эгер орус тилди билсе, Россияга барат, англис тилди билсе, дүйнөгө чыга алат. Анан эмне үчүн биз жалаң эле ошону чектеп отурушубуз керек? Ошол балага биринчи кыргыз тилин үйрөтүп, анан кийин алып кетиш керек. Ушул багытта менин бир статья жаздым эле ошо. Кыргызды кыргыз экенин билиш үчүн аны калпак кийгизип көрүш керек. Калпакты кийсе жарашса, ал кыргыз. Калпак кийгенде жарашпаса, ал кыргыз эмес. Калпак кыргызды аныктай турган бир критерий да. Экинчи, комуз күйсүн, манас укканда тырмагынын учунан чачынын учуна чейин зыркырап турган кыргыз.
жөн угуп койсо ал кыргыз эмес да. Кыргыз ушундай болгондо гана кыргыз болот деп ойлойм да. Демек паспорт, комуз, манас, калпак, комуз, манас кыргыздын паспорту деп ойлойм. Сизге чоң рахмат, бүгүн алтындай убактыңызды бөлүп берип, атайын бизге акыл насаатыңызды айтып, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Рахмат.